жаңа саат KG тартуулайт. Урматтуу мусулмандар, ошондуктан биздин динибиз качан эң негизги маселе менен баштадым. Мусулманга жолукканда динибиздин шиар, аламат, белгиси ассаламу алейкум. Мен сизге тынчтыкты каалаймын деген сөз. Өткөндө биздин курултайда шаарыбыздын казысы Молла Садыр Дамулла Сулайман алейхиссаламдын Намл сүрөсүндө Сулайман алейхиссаламдын аңгемелери ошол жерден бир кысса хикаят айттылар тафсирден. Ошону айтууга туура көрүп атам. Урматтуу мусулман бир тууган. Сулайман алейхиссалам бардык айвандардын тилин билген. Сулайман алейхиссаламга шамалдар башкалар баш ийген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтү сакал эң ыйык нерселерден. Иншалла пайгамбардын бир сүннөтүн Кудай кааласа аткарабыз. Пайгамбарыбыз бул жерде туура түшүнгүлө, бирөө сакал койгон, сакалдуу бирөөдү мен ылдыйдатып шылдыңдагым келбейт. Аллах Таала сүннөттү аткаргандарга берекесин берсин. Сүннөттү аткарган башка сүннөттөрдө да бекем бололу. Ошол эле кезде ушул сүннөттү аткарбаган маселеде кээде бирөөнүн артынан ар түрдүү сөз сүйлөбөйлү. Ал ошо биздин курултайда сүйлөнгөн кезде машалла бардык селде менен, сакалы менен, башка менен Аллах берекесин берсин. Сулайман алейхиссалам заманында бир булактан чымчыктар да суу ичет экен. Ал кезде жаш балдар ойноп келип ошол булактан суу ичишет экен. Канаттуулар суу ичкене келген кезде жаш балдар болсо жакын келбейт, жаш балдар жаштык кылып бизди таш менен уруп өлтүрүп койбосун, башка кылбасын деп. Бир күн канаттуулар келсе, сакалчан аксакал отурган экен. Бул аксакал акылы жайында жашы бир улгайып калган махлук болгон, биздей күчү жок, айласыз, чымчыкка тийбейт го деп жанынан келип суу ичип калыптыр. Аксакал жанындагы ташты алып урса, канаттуудун бир көзү жайынан чыгып кетти. Канаттуу ыйлап Сулайман алейхиссаламга арызданып келет. Жаш балдар келгенде коркот элем, жанына келбейт элем. Аксакалга ишенип мен келип суу ичсем, аксакал таш менен көзүмдү оюп чыгарып салды. Сулайман алейхиссалам чымчыкты да аксакалды чакырып, шарият боюнда өч кысас деген бар. Сенин да бир көзүңдү жайынан чыгарабыз дейт. Десе чымчык чыркырап ыйлап айтат, жок. Бул аксакалдын көзүн оюп салбаң дейт. Көзү жайында турсун, бирок сакалын алып салың дейт. Неге десе мага окшогон башкалар бул сакалын алданып калбасын дейт. Сүннөттө урматтуу мусулмандар, динде жүргөн инсандар кээде динсизден болгон кемчилик эч нерсе эмес. Динде жүрүп бирөөлөр дайым эле айтат, мешитке барып турушуну кылды дейт. Андай бол деп сүйлөйт. Ошондуктан урматтуу мусулмандар, сүннөттөрдү так өзүнө коюп. Экинчи бир окуя. Мышык кыбланы карап жанында теспени коюп отурат экен. Чычкан караса мышык жай намазда отурат. Жанында теспе турат. О, мышык ишан болуп калыптыр деп. Бир анан чычкан жайына акырын өтүп кетсе тийбептир. Экинчиси барып, мышык бу ишан болуп калыптыр. Мага тийген жок дейт. Аны экөө өтүптүр. Экөө өтсө, экөө да тийбептир. Үчөө болуп өттүр. Үчөөгө да карабайт. Бирөө анан балдарын башкасына бар топтолуп келсе, топтолуп келгенде бардыгын жыйнап туруп оптом кармап жеп коюптур. Кээде биздин ошондой динде жүргөнүбүзгө, динчил болгонуга адамдар алданып калбасын. Дин бул бирөөдү алдай турган, бирөөдү эме кыла турган маселе эмес. Ибадатыбыз, окуган намазыбыз Аллах менен биздин арабызда. Бирок эл менен болгон мамилебизде Аллах Тааланын астында жооп беребиз. Намазың канча болбосун, сенин ошондон Хазирети Умар ибн Хаттаб Хазирети Умарга эки араздашкан, урушкан, арызданып келишет. Араздашып, арызданып келген кезде Хазирети Умар сага өтө турган күбө барбы дейт. Сенин туура экениңе ким күбөлүк өтөт десе, паланчы менин күбөлүк өтөт дейт. Айтып кел десе, жанагы адамды алып келгенде Хазирети Умар айтат, сиз бул адамды тааныйсызбы дейт. Тааныймын дейт. Күбөлүк өтөсүңбү? Өтөмүн дейт. Анда билесиз бул киши ким экен? Билем дейт.
Муну билсең менин биринчи суроом дейт. Сен муну менен сапарга чыктыңбы дейт. Жок дейт. Бул киши менен алыш бериш кылдыңбы соода? Жок дейт. Бул кишинин кошунасысыңбы кирген чыкканды билген дейт. Жок дейт. Анан кайдан билесиң, кантип күбөлүк өтөсүң? Мечитте намаз окуганды көргөнмүн дейт. Хазрет Умар, сен мунун жыгылып турганыга ишенбе дейт. Сен бул жөнүндө билбейсиң дейт. Адамдын ким экенин билиш үчүн кошунасы болуп көрүш керек экен, соода кылып көрүш керек экен, аласа бересе тыйын тыпыр берип, карыз берип көрүш керек экен, же сапарга чыгып көрүш керек экен.